Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Бизде ушундай эме бар да, обычай деп коет го, салт бар. Айына 2 жолу биздин симпатичный, крутой, резкий механик жигиттерибизди алып келип, курсагы жарылганча тойгузабыз да. Ушундай салтыбыз бар. Кандай турасыңар, жигиттер? Ассаламу алейкум. Элчибек, кандай, жакшыбысыздар? Даниэль, Өмүрбек. Мына жигиттерибиз кылым. Ушундай достор, Ар 2 жумада келип турабыз. Буюрса башталды ошол нерсе. Бүгүндөн башталды, бүгүндөн башталды. Жок, бул экинчиси да. Бул экинчиси. Элчибек ошондо өткөндө эме киргизген. Айына 2 жолу эт жеп турушум керек деп. Шашлык жеп турушубуз керек. Кел алганда, тамактан алгыла. Мына бизге дагы коллективге симпатичный, крутой, резкий жигиттер кошулуп, кылым да келди. Жакшы жигит экен, кылым. Азамат жигит экен. Өмкө кандай, жакшыбы? Өзүңөрдүн иниңер экенби? Ооба да, өзүбүздүн инибиз Михайловкадан, Михайловка. Бир кызык нерсе бар да, түптө деген Николаевканын перекрестогу, Михайловканын Пржевский. Бир Пржевскийдин атын 3 жерге коюп койгон. Өмкөнүн эмеси, настроениңиз жакшы болсун деп эле күн сайын эле ойлойбуз. Алем алып бересиң. Алдым мен. Мияка деген Даниэль эме келбей калыптыр, Байел келбей калыптыр. Байел занят болуп калды эле. Чакыргам өзү. Кудай билсе, мияка деген Бактияр отуруш керек болчу, Бактиярдын да жумушу чыгып калыптыр. Тиякта Байел отуруш керек болчу. Анан Кудай буйрса офис куралды деп атпайсызбы? Офис кургандан кийин анан аякка коллектив да көбөйөт, анан бир келгенде анан стол эметип отуруп туруш керек го. Азыр эми офис отдельно болгон үчүн күндүзгү иштегендер бар. Алар күндүз уже офисте отурушат. Буюрса бул жака келсе, анан чогулуп келсек, мына жердин баарын алып калабыз го деп. Ооба, баарын алып калабыз, Кудай берсе. Акырындан көбөйүп келатабыз. Жакшы, ушундай. Анан эме деп коюш керек. Жолдо жүргөн жигиттер компаниянын мотору. Жолдо жүргөн жигиттерге ак жол каалайбыз. Аманчылык, барчылык, токчулук дегенде, ошол жигиттер иштеп, кышында суукта, жайында ысыкта ошол жумуштарды кылып жүрүшөт да. Аман эсен болуңуздар, сак болуңуздар. Жакшылыктын үстүндө жүрүңүздөр. Элчик эмне, бир эки сөз айтасыңбы? Келе жаткан орозо аяңар менен. Ооба. Орозодо жакшылыктар болсун. Жакшылыктар болсун. Азыр. Өмкө кел, бир эки сөз. Кел, эки сөз айт. Сагындым деп койбойсуң. Ол тамактан алабыз, табуу керек деп. Жакшылап кайтып. Ана Тамактан алабыз, инибиз бир эки сөз. Ошо Элчибекке кошулам. Келе жаткан орозо айыңыздар менен орозо айы жакшы өтсүн, жеңил өтсүн, орозо кармагандарга. Ошо сизге. Чоң рахмат. Ана Нургазы үнүбүзгө дагы. Так, эмне ушу Алмазбайка айткандай, эң биринчиден ушу жолдо жүргөн айдоочуларга бүт эле кайсы компанияда болбосун, силердин ден соолугуңар бүт баарынан эң жогору турат. Биринчи коопсуздук. Абайлаңыздар, баарыңыздарга ак жол. Буюрса жакшы күндөр алдыда. Кандай келсек, баарыбыз аман эсен жеткенге насип кылсын. Жолдо алдыда мына орозо айы келатат. Орозо айы менен мен дагы куттуктап кетем баарыңарды. Ошо аман эсен ошо орозону өткөзүп алалы. Жолдо жүргөндөр аман болуңуздар. Рахмат баарыңыздарга. Чоң рахмат. Мен осы айдоочулар, биздин айдоочуларга чоң салам айтайын дедим да. Жана орозо убагында жакшылыкты үй-бүлөңүзгө жакшылыктар кылайын дедим. Благополучие деген сыяктуу. Барыңыздар, сиз болсо биздин эмебиз, моторусуз, жүрөксүз да компаниябыз. Сиз менен бүт баары компания иштеп жүрөт. Биз иштейбиз, сиз иштейсиз. Сизге жакшылык тилейм, кылайм. Кызык сүйлөйт, аябай оригинально сүйлөйт, Даниэль. Мамлекеттиктин сөзүн айтып койбойсуң. Жакшы достор, ушундай. Жакшылыктар көп болсун. Орозо келип атат, 19-дан баштап орозо кармай баштайбыз. Рамадан айы. Дасторкондор жакшыга жайлып, анан могу айдоочулар талаалап жүрөт. Ошол айдоочулардын үй бүлөлөрүнө дагы чоң үй бүлөлүк, чоң бакыт каалайбыз. Түйшүгү чоң, балдардын бүт баарын садикке жеткизип, мектепке жеткизип, түйшүктүн баары аял затында. Сиздер дагы аман болуңуздар. Жакшы ошондой.
Арзу кафесиндебиз, э? Жок, Анжир, аны кесип коюш керек. Азыр деген Анжир кафесиндебиз, э? азыр Анжирде отурабыз. Эң дайыма келип турабыз. Анжирде иштеген кызматчыларга баарына дагы ийгилик. Тамактар аябай даамдуу. Кимде ким ушу Чикагода болсо сунуштайбыз. Жакшы ресторан. Абдан сонун, тамактары абдан сонун. Монда сет бар. Шашлыктын түрлөрү менен. Биздин шапка жакын, мына мыякта дагы мекендештер отурат. Мыякта да мекендештер отуруп кетти. Мондай тапчандар бар. Эл абдан көп болот. Мо симпатичный, крутой, резкий бала. Бисера көрсөтүп болчу. Assalomu alaykum. Жакшы иштер. Өзүңүз жакшымы? Жакшы. Анжирде реклама кылып болду атабыз. Рахмат. Жакшы, сонун. Кош келипсиздер. Үйлөнгөндө айтып кой мага. Үйлөнгөндө айтып кой. Абдан сонун достор. Бүт бар. Зыңкыйган, тиякта намазганасы бар. Келиңиздер. Кийинки эфирде жолуккуча сак саламатта калыңыздар. Мына достор, машинаны 5 бала жууп атат. 1, 2, 3, 4, 5 деп. Анан заводской болуп калат да, зыңгырапчы. Атайын мондай отурган жери бар экен, комнатасы. Мыяка телевизор коюп коюшуптур. Ушул жактан күтүшөт экен. Акыркы машиналар калды, 2 машина калды. Азыр кетебиз, Кудай буйрса. Эрденс Car Wash Detailing деп турат. Знак ушундай. Мен деген номерин жазып коём. Бул ишкананы деп койсок болот. Максат Энебич иштетет. Ичи тышынан бери зимилдетип коюшат. Ичинин бүт баары аккуратно жасалган, Кыргызстандын желеги желбирип турат, достор. Зимилдеп калды. Көптөгөн мекендештер сурап жүрөт. Алмаз Байке бул машина кандай машина экен деп. Азыр ой пикирим менен бөлүшүп коеюн, анан если что ичи тышын көрсөтүп коеюн. Бул машина 2025-жылкы 0 пробег менен алгам. Көптөгөн машиналарды айдадым, Кыргызстандан да көп машина айдадым, Америкадан да көп машиналарды айдадым. Бирок бул машинага бир да машина жетпейт экен. С-классты да айдап көрдүм. Бул машинанын жакшы жери оор. Любой поворотко кирет, коркпой киресиң. Өзүңдү уверенно чувствовать этесиң. Бүт баары көрүнүп турат, бийик. Күзгүлөрү да аябай кенен. Абдан сонун машина экен. Мындай машинаны айдап жүргөн мекендештер болсо дагы жазат болуш керек. Абдан сонун машина экен, колдон келсе бул машинаны мыяктан айдап Кыргызстанга да жиберсе болот экен достор. Мага абдан жакты. Көптөгөн мекендештерге буйрусун мындай машина. Абдан сонун. Азыр жууп бүтсө, бир сыра кругун көрсөтүп, мотор-саторун көрсөтүп коем достор. Объему 3-4 болуш керек. 2 турбина. Любой машинаны светофордон алып коет. Кыргызстандын желеги. Мен азыр Эрденс трак жуучу жайындамын. Бул бизнестин ачылганына 3 жыл болуп калды. Муну Максат Эним ачкан. Ар дайым очерет, эртең мененден кечке чейин очерет. Анан көптөн бери сиздер сурап жүргөнсүздөр. Алмаз Байке машинаны бир обзор кылып бербейсизби деп. Бул машина Toyota 2025-жылкы 0 пробег менен алгам. Азыр где-то 18 000 пробег болуп калды. Бир сыра сиздерге ичи тышын көрсөтөйүн. Абдан жакшы, таза жуушат да. Мияка эме постоянно келе бергенге болбойт, кичине кымбатыраак, бирок жылына бир 2-3 жолу жудуруп койсоңор, масло болуп калат машинаңар. Мыякта чоң экран бар, мыякта абдан чоң бардачок бар. Бул жакта кофе куйган жери бар. Мыяка телефонду коюп зарядкаласаңыздар болот.
4 выды жол тайгак болгондо 4 выдыга коюп койсо болот. Аркасы абдан кенен болуп калат. Көп бирдеме салса болот. Анан отургучтарды мондай артка жаткырып койсок, уже отурса болот, достор. Эки положениясы бар мону. Бул тигирээк болуп калат, анан артка жатат. Дөңгөлөктөрү мындай. Анан аркасында мондай жер бар, 2 кнопка бар. 2 кнопканы бассак көтөрүлөт. Бул жагы көтөрүлөт. Бул жагы тийип калды окшойт. Азыр эшикти ачып туруп муну ичине астыга жылдырабыз. Эми көтөрсөк болот. Кнопкасын басып койсок, бул дагы көтөрүлөт. Сиденьяларды дагы арткысын дагы бир карыш артка жылдырса болот. Ошондо бул жагы да кенен болуп калат. Мияка 3 киши, мияка 2 киши, 5-6 киши кенен батат. Муну мындай дагы жаткырып коебуз. Ана мондай положение көрдүңүздөр, бир положение аркысындай кылсак, мону тартып туруп жаткызып коебуз. Артты көздөй. Кенен отурат кишилер. Абдан ичи кенен. Боюң узун болобу, чоң болосуңбу, кичинекей болосуңбу? Кенен батса болот, достор. Ошондой, достор, объем 3-4, 2 турбина. Бул пикап трак сыяктуу да. Күзгүлөрү да абдан чоң, бийик, абдан уверенный жүрөсүңөр. Жана айткандай, мен көптөгөн машинаны айдадым. Бул машинадай өзүңдү уверенный алып жүргөн бир да машинаны айдап көрүлөсүң, достор. Ушундай чакан обзор болуп калды, достор. Эрденс трак жуучу жайына келсеңиздер, машинаңарды, автоунааңарды көтөрөт, жуутурат. Кеттикпи? Кеттик анда. Моякта бир кнопкасы бар, басып койсоң, эшик жабылат, достор. Цивилизация. Жумуш абдан катуу жүрүп жатат. Азыр биз очередтебиз. Астында бир 2-3 машина бар. Киребиз, мияка жуудурабыз, таптаза кылып алып кетебиз. Мына могул жерден сыртын таптаза кылып жуугандан кийин, анан квадратиктерди кылып коюптур, көрдүңүздөрбү? Тиякта бир квадратик, моякта бир квадратик, анан могул жерде дагы бир квадратик турат, кызыл. Ошонун ичине киргизет экен да, анан жууй башташат экен. Тияктан ичин жууйт, бул жактан ичин жууйт, анан тияктан да ичин жууйт. Анан чыгаарда капитально карашат, анан чыгарып кеткен. Бул жакта дагы машина кирди. Азыр мунун сыртын жууй башташат. Кийинки бирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум, достор. Машинаны жуудурайын деп келгем. Көптөн бери ичи жол эле, карагылачы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деп. Жанатан бери турам да. Анан дагы 1-2 сааттан кийин битип Эрден карбош деген бар да. Мыякта Максат инвестин баягы машина жуучу жайы. Ар дайым очеред болот. Муну реклама кылбай деле койсо болот. Бирок биз ичине киребиз, жүүбүз. Бул жака машинаны жуудурайын деп келсем, мыяка медер иниме кезип калдым. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, Мамза аке. Кандай, жакшы иштер? Жакшыраак. Көптөн бери кезек элекпиз. Мыяктан кезип калдык, Макка кел. Бул не? BMW же Бышка деп койбу? Канча бул? X7, X7. Эң акыркысыбы? Койчу. Бир сыра көрбөйлү, Бирок ичи бир аз. Жок, ичин көрбөйбүз, сыртын көрөбүз. Мо Бышканын эң акыркысыбы, Же мындан кийинкиси чыкты беле? Жок, мындан кийинкиси чыга элек. Мындан кийинкиси чыга элекпи? Көрдүңүздөрбү, жигиттер? Биздин жигиттер кандай машина менен жүрөт? Жакшы. Объему канча? 4-4пү? Шуулдайт, бастырат, кетет. Эмне иш кылып атасың? Азыр жаңы бизнес ачканбыз. Мекендештерге жардам беребиз. Баягы жолдо, например, деф менен проблема болуп калат го. 5 миляга директке түшүп калат же 55-ке түшүп калат. Ошону биз онлайн чечип бергени ушу мүмкүнчүлүк таптык азыр. Ушу жасап атабыз ушу онлайн. Эми тракта жүргөн мекендештер түшүнөт болуш керек, деф деген проблеманы, Ооба.
Деф деген эми билесиздер өзүңүз болуп турат жолдо. Анан Дефти эмне бул деф деген эмне түшүнүп бербейсиңби? деф деген бул эми бул климатка жараша мындай жаман выхлоптарды азайта турган өзү неме жидкость да. Ошонун өзү системасы болот. Анан бул деф менен проблема болгондо трактын мощносту азайып баштайт да. 55-ке түшүп калат, кийин 5-ке түшүп калат. Ошондо биз ошол скорость түшкөн кезде онлайн подключение кылып, ошол блокировканы алып коебуз да. Мекендеш эми ошол немеге барат. Шопко барат, оңдоткону бара алат да. Андай жасатпаса 5-ке түшүп калса таби тowing чакырыш керек болот. Towing билесиз өзүңүз кымбат аябай. Мен деле 9 жыл жолдо жүргөмдө деф менен проблемалар аябай көп болгон. Сен айтып атпайсыңбы азыр 50 менен? Мен да бир жолу көп учурда кетип баратсам, деф системасы бузулуп, регенжинде болбой, 55 мененби, 50 менен андан ары тартпай калат, Анан барып бир көп жолу болгондо 5-ке түшүп калган да. Заправкага кирип, солярканы куюп, дефти куюп туруп жылайын десем 5 болуп калат да, такыр жыла албай каласың да. Анан деген тowing, sewing менен ар кандай анан бага дилерге алып барасың, дилер деген компьютер сайып туруп бир 4000-5000ди алып алат. Ал деле убактылуу да, 1-2 эле жума. Силер болсо штаттын любой жеринен чалат, силерге? Любой жеринен чалат. Бизге кереги нерсеси бул компьютер менен адаптер болсо эле болду. Ошол адам, например, локал шоптор болот го. Ошол бузулуп калган жеринен жакын арада бир шоп табабыз. Ошол жерге чалабыз. Компьютер менен адаптерин арендага алабыз дегендейчи. Жок, компьютер деген кандай? Өзүлөрүнүн планшети болсочу? Жок, планшет менен болду. Планшет жарабайбы? Обязательно компьютер керек. Компьютер ушул шоптордон обычно биз шопторго чалып, олордон арендага алабыз. Компьютерлерин арендага алып, кийин тракка кошкондо мен уже бул жактан отуруп, алардын компьютерине подключаться этип, ошол ишибизди кылабыз да. Ишиңерди кылат экенсиңер, ошону жолдо калбай кетет. Анан бул улам кайра кармап калбайбы? Жок, уже болду. Ошо менен гарантия. Экинчи кайталанбайт. Экинчи эч качан 5-ке да түшпөйт, эч качан 50-ге да түшпөйт, 55-ке да түшпөйт. Бүттү зуулдап калат, Ооба. Жакшы. Мындай нерселер мурда жок болчу да. Биздин учурда болгондо ачаң көрү деп туруп жыргап айдамакпыз да. Далай эле жолдо калдык. Дилерге барасың, компьютер саят, бир жарым саат, 1 саат кармайт, аңылдатат, регенжин кылат, анан кетирет. 3 сааттан кийин бузулуп калышы мүмкүн. 1 жумадан гарантия жок да. Анан кымбат алчу да, 4,5. Ама услуга канча турат? Бул услуга $600 турат. $600 турат, Кайсы номерге чалыш керек? Комментарийге жазып койсок болот, ушул видеого жазып койсоңуз болот. Номерди айтайынбы? Жок, айтып койсоң жакшы болмок. Карап шашпай эле айта бер. Бул деген абдан керектүү нерсе. Достор, өзүңүздөр билесиздер, азыр эмне деген 10 000 деген, 20 000 деген биздин мекендештер жолдо жүрөт. Жолдо жүргөндө деф деген бул бузулса абдан жаман. Ошон үчүн жолдо калбаш үчүн азыр биз номерди айтабыз. Ошол номерге чаласыңар. Баягы ылдый жагына да жазып коебуз. Медеринвис анан любой штаттан чыгарып кетет. Кудай буйруса. 224 664 3193. Ушул номерди ылдый жакка да жазып коебуз, Любой момент чала берсе болобу? Любой момент чала берсе. Кечинде, караңгыда, түнкү саат 3тө, 3төн 5 мүнөт өткөндө. Жардам беребиз. Любой берем, Силердин мындай офистерге кереги жок экен да? Жок, офис кереги жок бизге. Үйдөн отуруп деле иштей берет экенсиңер да? Жакшы. Балдар чалып атабы? Балдар чалып атат, жардам берип атабыз. Мурда мындай кыргыздар жок болчу да, мындай жардам берген. Ооба, жок болчу. Эмеде Пенсильванияда бир өзбектер бар деп угуп калчубуз да. Ооба. Кыргыздардан ошол мен биринчи болуп баштадым ошо. Жакшы. Чалгыла, жолдо калбагыла. Жүк менен кетип баратканда трак бузулган эң жаман нерсе да. Тракистерге жакпаган нерсе трак бузулган, чынбы? Жолдо калган. Зато $600 жасатып коет экенсиңер. $600 жасатасыңар, зато эч качан 5-ке да түшпөйт, 55-ке да түшпөйт, бүттү. Ошо менен дефти унутат экенсиңер. Бирок кадимкидей деф иштей берет, система иштей берет. Кадимкидей иштей берет. Иштей берет. Операция өтө берет. Деф куясыңар кадимкидей. Трак мурункудай эле жүрөт, просто директке эч качан түшпөйт. Эч кандай түшпөйт. Жакшы эле экен да. Воздухту бузбайт, деф кадимкидей иштей берет, дефти куят. Эч качан 5-ке, анан 55-ке түшпөйт. Мун деген баягы тракта иштебеген кишилер түшүнбөйт. Только тракта иштеген кишилер деф дегенде сразу чачыт мындай. Баягы токтотканда ошондой болот да. Жакшы. Өзүң качан келдиң эле Америкага? Өзүм 4 жыл болду. 4 жыл болуп калды. Жакшы. Green карта есть. Есть-пи? Жакшы. Машинаны качан алдың? Машинаны 1,5 жыл болду. 1,5 жыл болду. 1,5 жылдан бери жаңысы чыга элекпи?
Жок, bundan кийин кузов жок да. А, мындан кийин кузов жок. Bunun 25-жылкы, 26-жылкылары бар, бирок мындан жаңырагы жок да, кузов. А, кузов ушул эле кузов, а? Бул деген канчанчы жылкы өзү? Бул 24. 24 жылкы машина экен. Могу эмес эле, дискасы эле 1 тайлык экен да. Ошондо 4 тай отурат турбайбы? 4 тайдын үстүндө эми кузов отурат экен да. Жакшы. Мына жигиттер сүйүнүп каласың. Ушундай машина баягы Кыргызстанда жүргөндө мечта болот го машиналарчы. Жигиттер ушундай машина тепсем дейт. Америкага келгенде проблема жок да, чимди? Жакта любой машинаны тебесиң. Жакшы. Не дейсиң анда? Салам. Салам айтасың ба? Жок, рахмат. Досторго, туугандарга. Достор. Тааныгандарга рахмат. Салам. Салам, Тааныгандарга салам. Медерде тааныгандардын бүт баарына ысык салам кетти. Достор, эң негизгиси жолдо калбагыла. Проблема болобу? 5 менен жүрүп калабы, 55 менен жүрүп калабы, Медерниске телефонго чалгыла, бүттү. Любой жерден кыраңарды оңдоп берет, эч качан деф боюнча проблеманы унутасыңар.